21 bölüm. Biz Efestegi işengender menen koştoşup, geme menen tüp-tüz Kos aralına geldik. Ertesi günü Rodos aralına, andan çıkıp Patara şahrına süzüp bardık. Patara'dan Finikiyaga bara turgan gemeni taap, süzüp kettik. Kipr aralı görüngönde anı solgo kaltırıp, Siriyaga bet aldık. Tir şahrında gemeden jük düşürüle turgandыкtan жерге түштүк. Şahardan İsa'nın şakirtlerin taap, 7 günдөй alar menen birge olduk. Alar ıyık ruh bergen ayam menen Pavılды Yerusalimge barba deşti. Бирок biz uaktыбыз ayaktaganda жолго çıkıp saparыбызды ulanttık. Bardık işengender, ayaldары, bala çakası menen birge bizdi şahardan uzatıp çıkıştı. Deniz jegine jetkende tize bügüp çoğu sıyındık. Biri-birimiz menen koştoşup, biz gemege düştük, alar bolsa üylerine kaçtı. Tirden süzüp çıkıp, Ptolemey şaharına geldik. Şahardan boğurdoştorubuzga jolugup, alar menen bir gün bolduk. Kийинки günü al жерден çıkıp, Kesariya şaharına geldik. 7 kızmatçının biri, jakşı kabar jarçısı bolgon Filip'tin üyüne barıp, anıkında olduk. Filip'tin turmuşka çıgalek 4 kızının paygambarlık kasiyeti var eken. Kesariyada bir neçe gün turganımızda Iudeyadan Agap degen bir paygambar adam geldi. Al bizge jolugары menen Pavılдын kurun aldı da özünün kolu butun baylap mınday dedi. Iyik ruh aytat. Yerusalimdeki Iudeyler bul kurdun iyesin uşunday kılıp baylap, başka uluttağılardın koluna tapşırışat. Bul sözdü ukkanda biz oşol жерdegiler menen birge Pavılga Yerusalimge barbaçı dep жалбардык. Бирок ал Бұл эмнеңер? Эмне үчүн ыйлап жүрөгүмдү эзесиңер? Мен эге биз Ыйса үчүн байланмак тургай, Иерусалимде өлүмгө да даярмын, dedi. Pavılды көндүрө албаган соң, meylemi ege bizdin erkindey bolsun деп тим болдук. Ошол күндөрдөн кийин буюм тайымдарыбызды жыйнап Иерусалимге жөнөдүк. Kesariyalık işengenderдин bir neçesi biz menen çoğu çıkışkan эле. Alar bizdi İsa'nın algaçkı şakirtlerinin biri bolgon Kiprlik Minasondun üyüne baştap barıştı. Oşentip biz anıkında jaşap kaldık. Yerusalimde bizdi boğurdoştor жылуу kabul alıştı. Kийинки günü Pavıl menen birge Jakıpka bardık. Жыйын жетекчилеринин баары ошол жерге чогулуп калышыптыр. Алар менен учурашып, ал жайды сурашкандан кийин Павыл өзү аркылуу башка улуттагылардын арасында кылган Кудайдын иштерин төкпөй чачпай айтып берди. Павылдын сөзүн уккандан кийин алар Кудайды даңкташты. Анан Павылга мындай дешти. Боордошубуз Павыл, канча миңдеген иудейлер ишенимге келгенин көргөндүрсүң. Алардын баары Тоорат мыйзамы дегенде эт бетинен кеткендер. Ошолордун айтымында сен башка жерлерде жашаган бардык иудейлерге барып, аларга Тоорат мыйзамынан чыккыла. Балдарыңарды сүнөткө олтургузбагыла. Иудейлердин салтын кармабагыла деп үгүт жүргүзүптүрсүң. Эми албетте алар келгениңди кушат, анан чатак чыгат. Анда эмне кылдык? Ошондуктан бизден айтканыбыздык. Бизде өздөрүн назирлик арнаган 4 киши бар. Сен ошолорго кошул да алар менен бирге Тоорат мыйзамынын талабы боюнча тазалануу расмисинен өт. Назирлик мөөнөттөрү аяктаганы билинип,
чачтарын алууга мүмкүнчүлүк алышы үчүн алардын бардык чыгымдарын сен көтөр. Ошондо сен тууралуу айтылган сөздөрдүн натура экени жана Тооратты сактап жүргөнүң баарына билинет. Башка улуттагы ишенүүчүлөргө болсо, биз чечимибизди жазып жибердик. Алар буркандарга тапчалынган курмандык менен арам өлгөн малдын этин жана канды жебеши керек. Ошондой эле бузуктук кылбашы керек. Эртеси күнү Павыл ошол адамдарды жанына алып, алар менен бирге тазалануу расмисинен өттү. Андан соң ибадатканага барып, тазаланыш убактысы качан аяктарын, ар бири үчүн качан курмандык чалынаарын дин кызматкерлерине маалым кылды. Арадан бир жума өтпөй, Асиядан келген иудейлер Павылды ибадатканадан көрүп ага кол салышты. Элди ызы-чуу кылып: Агайындар, жардам бериңиздер. Биздин элибизди, Тоораттагы ыйык мыйзамды жана касиеттүү ибадатканабызды көрүнгөн жерде жамандап, тил тийгизип жүргөн киши ушул. Ал тургай, ибадаткананын ичине башка улуттагыларды алып кирип, бул ыйык жайды арам кылды деп бакырышты. Анткени алар мурдараакта шаарда Павыл менен жүргөн башка улуттагы Эфестик Трофимди көрүшүп, Павыл аны ибадатканага алып кирди деп ойлошкон. Шаар кыймылга келип, эл дүрбөдү. Павылды кармап, ибадаткананын сыртына сүйрөп чыгышты. Ошол замат дарбазалар жабылды. Эл Павылды сабап өлтүргөнү жатканда, Иерусалимдеги бул тополоң тууралуу кабар Римдик миңбашыга жетти. Ал жоокерлери менен жүз башларын алып, дароо жетип келди. Тигилер миңбашыны көргөндө Павылды сабаганын токтото калышты. Миңбашы жакын басып келип, Павылды жоокерлерине карматты да, кош чынжыр менен байлоону буйруду. Анан элден Павылдын ким экенин, кандай кылмыш кылганын сурады. Тополоң түшкөн элдин арасынан бири а десе, бири бу деп, ар нерсенин башын айтып, кыйкырып жатышты. Миңбашы ызы-чуудан иштин жайын биле албай, Павылды сепилге алып барууну буйруду. Павыл сепилдин тепкичтерине жетип калганда, ачууланган эл туш тараптан кыскандыктан, жоокерлер Павылды көтөрүп алышты. Анткени аны ээрчиген көпчүлүк Буга өлүм деп кыйкырып жатты. Сепилге кирип баратышканда, Павыл миңбашыга грекче кайрылып: Менде сөз бар. Сизге айтсам болор бекен? Деди. Сен грекче билесиңби? Деди миңбашы таңыркай. Анда бир нече күн мурда көтөрүлүш чыгарып, 4000 еврей улутчулдарын чөлгө ээрчитип, качып кеткен мисирлик сен болуп жүрбө? Павыл: Мен Киликиянын абдан белгилүү Тарс деген шаарында төрөлгөн иудеймин. Сизден суранам, элге бир нече сөз айтып калууга уруксаат бериңиз. Деди ага жооп берип. Миңбашы уруксаат бергенде, Павыл тепкичте турган жеринен колу менен ишарат кылып сүйлөөгө камынды. Эл тынчый түштү. Ошондо Павыл еврей тилинде сүйлөй баштады.